Кыргызстанда туулуп өскөн Кубанычбек Кожоев Орусиянын 8-чи чакырылыштагы мамлекеттик думасына болгон шайлоого Единая Россия партиясы менен бирге барып, күчүн сынап көрүүнү чечти. Бүгүнкү күндө алдыда сентябрь айында өтө турган атсалышууга жигердүү даярдык иштери жүрүп жатат. Талапкер менен кесиптешибиз Мирбек Молдокунов жолугушуп, пикирин угуп көрдү. Аябай пайдалуу дейбиз, айылыбызга жардам беребиз деген. Россиядагы мекендештерде ири диаспоралык уюмдун лидери Кубанычбек Кожоев мамлекеттик думага Единая Россия партиясынын атынан талапкерлигин коюп жатат деген кабар кубантты. Ушул күндөрү алдыдагы таймашка активдүү даярдык иштери жүрүп жатат. Бир депутаттын же болбосо мандаттын колдоочуларынын саны жок дегенде 220 миң, 230 миң болуш керек. Мен ойлойм, биздин мекендештер мүмкүн болушунча өздөрүнүн мындай активдүүлүгүн көргөзүш керек. Кубанычбек Кожоев Ош облусунда туулган, 55 жашта, 2 жогорку билимге ээ. 1990-жылы Москва мамлекеттик биотехнология институтун, ал эми 96-жылы Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтун аяктаган. Бүгүнкү күндө Кожоев Кыргыз конгрессинин президенти. Конгресс Россияда туруктуу жашаган кыргызстандыктардын жана убактылуу эмгек мигранттарынын кызыкчылыгын коргогон федералдык маанидеги жападан жалгыз коомдук уюм. Өткөн жылдын аягында Кыргыз конгресси менен Единая Россия партиясы келишим түзүшкөн. Уюмдун жетекчилиги Единая Россиянын демилгелерин жана талапкерлерин колдоо үчүн үгүт иштерине жардамдашат. Ал эми партия өз кезегинде конгресстин саясий демилгелерине көмөктөшөт, андан чыккан талапкерди колдойт. Жалпы Россиянын калкынын ичинде биз эми кыргыз улутунун өкүлү болгондон кийин сөзсүз түрдө биздин мекендештердин акыбалын жакшыртуу, ошол толук кандуу россиялык ошол жарандарды айла өзүнүн ушул жерде үйлүү жайлуу болушун, туруктуу ушул жерде жакшы татыктуу жумуштарга турушун. Талапкердин тарапташтары Россиянын жарандыгын алган мекендештерге кайрылып, кыргыз жарандарынын таламын талашкан Кубанычбек Кожоевди колдоо берүүсүн өтүнүшөт. Бул эми тарыхта биринчи жолу болуп аткан көрүнүш. 5 жылда бир келе турган нерсе экен. Ушул Кожоев Кубанычбек байкебиздин ушул Единая Россия менен чогуу биргеликте аттанып аткан талапкер болуп аткандыгына өтө кубанычтабыз. Биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бардык жердештеримди чакырып кетет элем, ушул кандидатурасын колдоп берсе өтө жакшы болот эле. Кыргызстандын жалгыз жараны Россия Федерациясындагы эң чоң Госдумага баллотироваться этип атканда биз колдобой койсок туура эмес болот да. Ошондуктан биз мекендештердин баарына айтат элем. Бул бардыгыбыздын жүзүбүз, кыргыздын жүзү. Бул аттан аткан эр жигиттерибизди, эр азаматтарыбызды колдообуз гана керек деп айтат элем да. Эң негизги бул критерий шайлоого өтүүнүн бул мекендештерибиздин биз барбыз. Биз колдойбуз деп. Мына ошол болсо, анда биздин өкүл мамлекеттик думада болот. Россиянын акыркы 30 жылдык тарыхында этникалык кыргыз мамлекеттик думанын шайлоосуна биринчи жолу аттанууда. Мекендештер эгер ал парламентке келсе, орус-кыргыз ортосундагы экономикалык, маданий-гуманитардык мамилелер бир топ жакшырап, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып, Россияда кыргыздардын кызыкчылыгы жогорку деңгээлде корголмок деп ишенип турушат. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала-Тоо 24, Москва шаары. Жаңылыктардын топтомы мына ушулар болду. Ишкенибизди